Мисалы мен чынын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Ооба, бул жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров. Ал кымбат баалуу унаада жүргөнү менен үйүндө 3 килограмм кум шекери жоктугу таң калыштуу. Өзүн карапайым, жупуна адам катары көрсөткүсү келген эл өкүлүнүн чын эле капчыгында тыйыны жокпу, алдыда байкап көрөлү. BBC да телефон менен иштейт. Бар. Алгач Адахан Мадумаровдун бул видео тасмадагы унаасын жана жан жөөкөрлөрүн карап көрсөк, бул Lexus LX 570 үлгүсүндөгү жол тандабас. Бул жолду баасы учурда $82,000, тагыраагы $7,188,940 сом турат. Баарынын эле мындай унаа алууга дымагы дагы, капчыгындагы акчасы дагы жетпесе керек. Ал эми эл өкүлүнүн жан сакчылары дагы жөнөкөй эмес сыяктуу. Баасы $85,000 чапчыган кара түстөгү Гелент вагенде жүрүшөт. Алда мейли, Мадумаров автоунааларын бат-баттан алмаштырып турабы айтоор, бул видео тасмада дагы баасы арзан чапчыбаган Lexus S үлгүсүндөгү машинага олтуруп жатканын көрүүгө болот. Бул унаанын учурдагы болжолдуу баасы $30,000 көрсөтүп турат. Ал эми салык кызматы жакында эле мамлекеттик кызматкерлердин жана жогорку кеңештин депутаттарынын 2021 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Бирок алардын ичинде Адахан Мадумаровдун мал мүлкү боюнча эч кандай маалымат көрсөтүлгөн. Бул деген эл өкүлүнүн жеке бизнеси, жада калса үстүндө үйү, астында унаасы да жок дегенди түшүндүрөт. Анда жогоруда көрсөтүлгөн унаалар кимдики? Депутаттын колунда эч нерсеси жокпу деген суроо жаралат. Бирөөлөр акча жыйнайт экен. Бирөөлөр машина жыйнайт экен, бирөөлөр батир жыйнайт экен, бирөөлөр банкка акча жыйнайт экен. Мен бул дүйнөдө, бул өмүрдө топтоп атканым, жыйнап атканым эле ошол китеп. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мадумаровдун мал мүлктөрү тууралуу ачык маалымат таратышкан. Анда ишенимдүү булактарга таянуу менен депутаттын өзүнө таандык 2 компаниясы жана 2 кабаттуу үйү бар экени айтылган. Кыймылсыз мүлк графасында депутаттын эч нерсеси жок. Ал эми кадастр сайтынан биз анын Бишкекте өзүнүн үйү бар экенин биле алдык. Бул 2 этаж үйдү 2009 жылы сатып алган. Ал кезде Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган. Декларацияга келгенде бүт бар байкуш болуп калат. Деле буларды түшүнбөйсүң. Кээде бири мен маршруткага түшкөндөн уялам, ана маршруткага түшкөндөрдү көрүп, мен уялып кетип атам дешет дагы. Анан кээ бирөө карасаң такыр эле маршруткага да акчам жок, жада калса сахарым жок деп эле ушинтип калышат да. Булар мындайча айтканда бизге азыр баягы мыскыл тамашанын деле керек. Декларацияны бир аз күтүп турурсуң, быйылкы жылы дейм тапшырылат. Анан андай жанагындай фирма деген эмелерин мен ал жөнүндө маалыматым жок экен. Мен өзүм менен бир байланышайын, сизге жоон айтам жарайбы. Белгилүү болгондой, депутаттын жардамчысынан тийиштүү жоопту ала алган жокпуз. Андыктан ак үйгө барып Адахан Мадумаровдун жеке өзүнө кайрылып көрдүк. Бирок жогорудагы суроолорго жооп ала алган жокпуз. Депутат комментарий берүүдөн баш тартты. Силер бере албайсыңар мен. Жок, беребиз. Берип койбойсузбу комментарий? Ар дайым мыйзамдуулуктун талабын талашып түз жүрөрүн айткан депутат Адахан Мадумаров эмне үчүн декларацияга келгенде мал мүлкүн жашырып, ачык маалымат көрсөткөн эмес. Деги эле бийлик өкүлдөрүнүн байлыктарынын көпчүлүк бөлүгү эмне себептен коомчулукка ачык айтылбайт? Бул суроолорго айрым саясат таануучулар төмөнкүдөй пикирин айтышты. Албетте мунун баары мыйзамсыз байыган, чын-чындап көзө. Азыркы өкмөт бийлиги жана биздин президентибиз күч органдары аракет кылып алып чыкканга аракет кылышып атат. Каршылык болгону менен, бирок мен ойлойм, до конца алып чыгып, элге жашына калып тартуулап берет мүлктөрдүн баары мыйзамсыз. Жана 1 килограмм кум шекерим жок, анан унум жок, бул күлкүгө барабар да. Эскерте кетсек, мамлекеттик салык кызматы быйылдан тартып Кыргызстанда жалпы салыктык декларациялоонун биринчи этабы башталганын эскертти. Регион алдыда дагы башка атка минерлердин декларациясы тууралуу маалымат берип турмакчы. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Мирзат Сапаров, Регион. Мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир жолу айтылды. Макул депутат деп унчукпадык. 2 жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат.
ГКМБ-нын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу эмес, Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист, кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Азыр айтып берем. Коллегалар, маалымат тугайлы, анан кезек-кезеги менен депутаттар, сөз беребиз. Кыргыз чегарасындагы 2021 жылдын апрель айындагы каргашалуу кабылышуудан кийин иш чаралардын негизинде аткезчиликке ыңгайлуу жана кыргыз-тажик чегара тилкесинде жол ортосунан өткөн Худжан Жаштык Канибадам автожолунун боюнда жайгашкан 37 кайра жүктөө базасы, перевалочная база жана башкача айтканда складтар жана 25 куюучу, май куюучу станциялар толук бойдон жабылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө контрабанда кескин түрдө кыскарды. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтамын, эгерде фактыңыздар болбосо, жөндөн жөн элдин канын ичип атат, жон терисин шылып атат деген нерселерди токтоткула. Туура ошол биздин чегара тилкесинде жашаган адамдарга кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, бүт мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого биз дагы милдеттүүбүз. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мен сизге сунуш киргиздим, сурандым. Моомундай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы борбордук трибунадан убакыт. Качан? Урматтуу коллегалар, фракциянын мөөнөтүнөн сурап атат. Добуш берүү менен чечебиз, урматтуу коллегалар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 35, каршы 16, бар 51, катталды 77. Сунуш өткөн жок. Суроого жазылыңыз. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знаете. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талантуудумач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды, урматтуу Адахан Кимсенбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим бар да эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден,
Жакшы мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Камчак. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мага бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативный маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-ші микрофон процедурный. Талант Турдумович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крышавать этип деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп калмайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген эсиңден чыгып калды. Колдон келген ишти айтпачы Айланайым. Колдон келген ишти айтпачы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач, гөнгөн экенсиңер, көрүнгөнгө там кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллегалар. Процедурный 3-ші микрофон. Урматтуу төрага, биз күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек. Ушул жерде бул дагы биздин арабызда отурган депутат, макул, кимге кандай мамилеси бар экенин ал өзү чечиши болот. Бирок жооп берейин, микрофонго чыгайын, мен дагы айтайын деген сөзүн мен кайрадан бир ирет добушка коюңузду өтүнөм. Мадумаров дагы адам, бул дагы депутат. Ушул жерде баарыбыз отуруп, Мадумаровдун тилин кесип сүйлөтпөй коюуга биз себепкер болбошубуз керек, урматтуу депутаттар. Мен сунушка коем, дагы бир жолу 10 мүнөт чыгып сүйлөп койсун, айтып койсун, башка эмне маселе. Калыс бололу. Урматтуу коллегалар, депутаттан сунуш келип чыгып атат. Кайрадан аталган маселеге кайрып келүү жөнүндө добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 41, каршы 14, бары 55, катталды 77, сунуш өттү. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай бир модага айланып калды. Погон таккандар келип алып эле кыйкырып сүйлөгөн болсо ошолорду туура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек.
Мына азыр айтты Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык. Ошол жерде жыйынды өткөрдүк. Эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту. $1000 бер, өткөрүп жиберем деп айтып атат дейт. Ушул жерден дайым эле $500 менен өтүп жүрчүлүк, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткирдик. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде 2 айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол райондун депутаттары, шайланып келген райондун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарибек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдикарим Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдым азыр. Мына ошол областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Колунду айыл аймагына жер семирткич жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып баратып, ошол жерден өткөрө албастан кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чек араны кайтарыш керек. 2 айылдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт ал майды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болсо керек. Аммиак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ыйлап атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар аны? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринин ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мына айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат. Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат. Постто турган азаматтарга, тойбогон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну.
Мадумаров беріп жатқан жоқ. Артында дағы ишенбесе, момындай қылып бүтіндей кімге қанша қап керек, 25 қап, 15 қап, 40 қап деп тұрып, қол қойып тұрып беріп жатады. Бұлар да өтпей жатады. Себеп тойбай жатады постор. Мына үшін айтып отырмыз біз. Егерде кімден қайсы бір айылдан шайланып келген депутаттар маға ушул айтылған нәрселер өз уақытында келіп жатады десе айтыңыздар. Алар емес, мына айыл шаруа министрлігі жауап беріп жатады. Биздикинин баасы момынча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туура? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышавать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышавать этип атканыңды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди, ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар, күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чек ара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты. Нөмөт жетекчиси полковник Баландаймын. Түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый кожо Мирлан мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо, дагы да айтканга даярбыз. Рахмат. Урматтуу Талант Турдуманович, уруксат берсеңиз мен отуруп эле жооп берип коеюн. Депутат Мадумаровдун айткандары боюнча, ошол жерде фракциянын жыйыны болгон дейт. Фракциянын жыйынына 5 депутатыбыз чогулуп барганбыз дейт. Ошол жерде депутат Ербаев да болуш керек эле. Мына биздин мурдагы коопсуздук кызматынын кызматкери ал так билет. Билбесеңиз Ербаевден сурасаңыз айтып берет. Кайсы маалда биздин кызматкерлер сизге келип представить этишет, кайсы маалдарда этишпейт. Дагы бир жолу айтам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сизге келип представить эткенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Билбесеңиз окуңуз ошол мыйзамды. Ошону түшүнүп аласыз. Голословно айта бербеңиз. Мына $1000 деген $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген бала. Ташматов деген жигит ошол. Аты А кетет, Алишер экенин, кимин Абдыганов билбейм. А Ташматов деген жигит. Мына ошол урматтуу депутат Адахан Кимсанбаев жанында туруп алып видеодо сүйлөп атат. Ошол жигит $1000 бересиң деген жигит, $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген жигит. Мына дагы бир жолу айтайын. Азыр күндө ошол жигитке кайрата дагы 5 факты катталды. Ошол жерден
продуктыларды, жер семчиктерди алып өтүү боюнча. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү менен иниси кошулуп туруп, кылмыш иш ачылган аларга. Мына ушундай контрабандисттер ушул депутаттын жанында туруп алып сүйлөп атат. Бул депутат болсо туура ушундай деп айтып атат. Мен муну факты менен айтып атам. Андан кийин bir айыл боюнча 2 айылдын ортосуна пост коюпсуз дегендер. Туура, урматтуу депутаттар, мына Баткен облусунан чыккан депутаттар, Лейлик районунан шайланган депутаттар жакшы билесиздер. Развилка деген жер бар, Кайсо деген жер бар. Бардык жолдор келип ошол жерге чыгат. Ошол жерден карап биз пост коюп, ошолорду контролдоп турабыз. Ар бир жанагыдай жапайы кирип кеткен жолдорго, ар бир жолго бирден адам кое албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок андай. Ошол развилкага койбой турган болсок, развилкадан чыгып туруп эле 20-30 жол кетет. 20-30 жолдун баарын контролдош кыйын. Мына ушуну дагы башына айтып атам. Туура кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык түзүлөт. Бирок мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууга бул негизги маселе болуп саналат. Жыйырма 3 тоннаны өткүзбөй атасыңар деп атат. Жанагы мамлекеттик кампадан алып чыксак да өткүзбөй атасыңар деп атат. Бул туура эмес, бул калп сөз. Эгерде айыл өкмөттүн справкасы болсо, мына азыр өзү көрсөткөндөй кайсыл жерге канча каптан бөлүп берүү боюнча толук маалыматтары болсо, ал машиналар өтүп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Колунду, Борбордук, Арка, Максат жана башка айылдарда толук бойдон жер семирткичтер менен камсыз болгон. Ал эми азыр ташып бараткандардын бардыгы булар контрабанда болуп эсептелинет. Ушуну түшүндүрүп, эч кандай түшүндүрө албай койдум да. Ошол ташылып аткан азык-түлүктөр жана айтылып атпайбы? Биздин азык-түлүктөр качан контрабанда болот деп. Биздин мамлекетибизде баасы аз болгондо, арзан болгондо, башка жактарда, сырт жакта баасы кымбат болсо, мына ошол контрабанда болот. Дагы айтайын, биздин мамлекетте бүгүнкү күндө азык-түлүктүн баасы арзан. Башка жактардан көрө. Башка жакка ташылып кетип атат. Эгерде ал жакта арзан болгондо, ал жактан ташылып кириши мүмкүн эле. Ошондуктан сактап калуу үчүн ушул бүгүнкү бааны, бүгүн коомубуздагы жанагы азык-түлүктү сактап калуу үчүн жасалган иш-аракеттер болуп атат, туугандар. Урматтуу депутаттар, ушуну туура түшүнүш керек. Эгерде биз ошол жерге постторду койбостон, мына менин бир орун басарым бүгүнкү күндө 2 айдан бери Баткенде иштеп атат. Командировкага жөнөткөм ошол жака. Погранслужбанын башчысы Шаршеев 2 айдан бери Баткенде командировкада. Коопсуздук, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин ички коопсуздук управлениясынын башчысы 2 айдан бери ошол жакта. Центральный аппараттагы погранслужбанын ушул жерде отурган кызматкерлеринин көпчүлүгү Баткенде. Бизден көптөгөн адамдар командировкага жөнөттүк Баткенге. Мына ошон үчүн коопсуздук, баягы азык-түлүк коопсуздугу сакталып турат. Эгерде ушуга көңүл бурбастан, унчукпай карап отурганыбызда баары сыртка агып чыгып кете бермек. Бул жерде көптөгөн экономиканы билген, өндүрүштү билген, бизнести билген депутаттар отурасыңар. Биз айласыздан жасаган жумушубуз. Но зато мамлекеттеги азык-түлүк коопсуздугун сактап отурабыз, стабилдикти сактап отурабыз. Бул эң негизги маселе болуп атат. Туура эмес айтып атат, жанагы документи бар дагы адамдарды өткүзбөй атат. Андай эмес. Андай эмес. Документи бар адамдардын бардыгы өтүп атышат. Айыл өкмөттүн справкасы менен, айыл башчынын справкасы менен бардыгы өтүшөт. Аларды өткүзбөй коюуга биздин эч кандай укугубуз жок, себеби ал жерде дагы биздин элибиз турат. Эгерде кайсы бир депутат патриот болсо, биз андан 100 эсе патриотпуз. Ошол элдин коопсуздугу биздин мойнубузда турат. Андан сырткары министрликтин айтканы туура. Министрликтер жанагы быйылкы жылы муну дагы ачык айтып коюш керек, урматтуу депутаттар. Кайсыл бир деңгээлде түзүлгөн келишимдери кымбат болгондагы, алардын алып келген товарлары кымбат болуп калган. Бирок биз алып киргенге эмес, алып чыкканга контрабанданы коюп атабыз.
алып чыкканга жер семирткичтер ушу бизден чыгып кетпесин деп, рыногубуз толсун, элдин дыйкандардын баарына ошо жер семирткич жетсин деп контрабандага бөгөт коюп атабыз. Андан сырткары, бая башында айтып өткөндөй, биздин кызматкерлер эч качан Мадумаровго барып аган представить этпейт, эткен да эмес. Муну билбесе так билип алсын. Мыйзамдын талабы ошондой. Урматтуу депутаттар, эгерде сиздерде ушул маселелер боюнча, жана мен бир жолу айттым, дагы бир жолу айтайын, маалымат керек болсо, ушул маселелер боюнча, кайсы бир деңгээлде мындай бир суроо талап болуп аткан болсо, мен ар дайым түз жооп бергенге даярмын силерге. Биз эч жерге качып аткан жокпуз, качып бозуп аткан жокпуз. Жанагы постто туруп, эки биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эки кызматкери Мадумаров менен барып жаакташпай, унчукпай, акырын сыртка чыгып, же болбосо башка жака чыгып турганы бул эң туура болгон. Жана мындан кийин дагы ошондой болот. Рахмат барыңыздарга.